Мына 23 февраль. Бул күн ата мекенди коргоочулар күнү. Же көпчүлүк коллективдерде, окуу жайларда эркектердин күнү деп айтылат. Эмне үчүн бул майрамдан баш тартышыбыз керек? Бул видеодон анын 7 себебин биле аласыз. Биринчи себеп – тарыхый маңызы. Орусия Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасында ата мекенди коргоочулар күнү 1922 жылдын 27 январында Кызыл армиянын түзүлгөндүгүнүн 1 жылдыгында белгиленген. 1922 жылдан бери бул дата салттуу түрдө Кызыл армиянын күнү. 1946 жылдан тарта Советтик армиянын күнү. 1949-1992 жылдары Советтик армиянын жана аскер деңиз флотунун күнү катары белгиленип келет. Майрам актуалдуулугун жоготуп, тарыхыбыз менен такыр байланышпай калды. Ал аскердик идеологияны жана советтик патриотизмди жайылтуу үчүн колдонулган. Азыр СССР кулап эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин анын мааниси жок. 23 февраль майрамынын тамыры көптөгөн өлкөлөр менен аймактарда саясий, маданий көзөмөл жүргүзүп, колониялык держава болгон Советтер Союзунун тарыхына барып такалат. Колониализмдин бул мурасы менен байланышкан майрамды майрамдоону мурдагы колониялык державанын үстөмдүгүнүн түбөлүктүүлүгү жана маданий империализмдин үлгүсүнүн уландысы катары кароого болот. Экинчи себеп – 23 февраль согушту романтикалоо, милитаризмди, аскердик зомбулукту пропагандалоо. Бул танктар, аскерлер түшүрүлгөн открыткалар аркылуу мектептердеги спектакльдер, окуучуларга кийгизилген аскердик кийимдер жана башкалар аркылуу жүргүзүлөт. Коңшу өлкө башка эгемендүү өлкөгө кол салып, аймактарын басып алып, анын бүтүндүгүнө шек келтирип жатканда согушту романтикалоо туура эмес. 23 февралды майрамдоо коомду терс кесепеттерге алып келиши мүмкүн болгон милитаризм жана агрессия маданиятын бекемдейт. Бул майрам аскердик күч өлкөнүн күч-кубатынын, коопсуздугунун эң маанилүү фактору болуп саналат. Агрессивдүү тышкы саясатты жана аскердик кийлигишүүнү колдоонун күчөшүнө алып келиши мүмкүн болгон идеяны жайылтат. Согуштун курмандыктарын кароосуз калтыруу. 23 февралды майрамдоо согуштардын жана кагылышуулардын терс таасирин башынан өткөргөн адамдар үчүн азаптуу эскерүү болушу мүмкүн. Мисалы, Украинадагы согуш көптөгөн карапайым калкка чоң азап тартуулады. Аскердик майрамдоо жакындарын жоготкон же согуштук аракеттердин кесепеттери менен жашап жаткандар үчүн абдан кайгылуу болушу мүмкүн. Маалымат үчүн 40 000 каза болгон жөнөкөй жарандар, 8 миллион качкын Украинадан кетүүгө аргасыз болду жана 6 миллионго жакын украиндер үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушкан, бирок өлкөдө калышты. Башка мамлекеттерде майрамдардын жокко чыгарылышы. Бул чечимдин абдан жөнөкөй түшүндүрмөсү бар. Майрамдын бул өлкөлөрдүн элдери менен эч кандай байланышы жок. Анткени СССР жоюлуп жана эгемендүү мамлекеттер өздөрүнүн улуттук кызыкчылыктарына, анын ичинде жетишкендиктерин жана эсте каларлык чыныгы эл үчүн маанилүү күндөрдү майрамдоого көңүл бурууга муктаждык жаралган. Бүгүн бул майрам Украинада агрессордун майрамы. Грузияда аза күтүү. 1921 жылы орус армиясы менен болгон салгылашууда курман болгон юнкерлерди эскерүү күнү. Казакстандыктар бул майрам аларды кылымдарга артка тартат деп эсептешет. Ал эми Мажилистин депутаты аны Мексиканын желек күнүндөгү же Кытай чырактарынын күнүндөгү куттуктоо менен салыштырып, акылга сыйгыс деген. Дүйнө жүзүндө барган сайын көбүрөөк адамдар колониализмдин мурасынан шек санап, социалдык адилеттүүлүктү жана теңчиликти жактап жатканда мурдагы колониялык держава менен байланышкан майрамды белгилөө мезгилдин талабына жооп бербейт. Майрамда аскер кызматындагы аялдар көмүскөдө калат. Бул жөн гана гендердик майрам же бардык эркектер үчүн күн болуп калды. Бул күнү коллективдеги аялдар бардык эркектерди куттукташат. Болбосо көптөгөн аялдар деле аскерде кызмат өтөшкөн жана өтөп келишет.
Айта кетсек, Украинадагы мындай дискриминацияны жоюу үчүн Жогорку Рада 21-жылы майрамды Украинанын коргоочуларынын күнү деп өзгөртүп, 14 октябрда белгиленип келет. Аскер кызматкерлеринин күнү Кыргызстанда ансыз деле белгиленет. Жыл сайын 29 майда Кыргызстандын бардык аскер кызматкерлеринин кесиптик майрамы, куралдуу күчтөрүнүн күнү белгиленет. 1992 жылдын дал ушул күнү Эгемендүү Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү түзүлгөн. Эл аралык эркектер күнү 19 ноябрда белгиленет. Бизде буга чейин эле кыргыз эли үчүн чоң мааниге ээ болгон альтернативдик эскерүү күндөрү бар. Зордук зомбулукту, агрессияны жана стереотиптерди пропагандалоодон баш тартуу. 23 февраль майрамы көбүнчө толук эмес же бурмаланган тарыхты бекемдейт. Ал саясий репрессиялар жана адам укуктарынын бузулушу сыяктуу советтик өткөндүн терс көрүнүштөрүн көз жаздында калтырып, айрымдар эстегендей кызгылт болбогон мезгилдерди ностальгиялоого үндөйт. Жалпысынан алганда зордук зомбулукка, агрессияга жана зыяндуу гендердик стереотиптерге үндөгөн майрамдан баш тартып, анын ордуна тынч жана инклюзивдик коомду курууга умтулуу маанилүү.